Саламатсыздарбы, урматтуу катышчылар. Эфир телефон өчүп калды, чото эмеден окшойт. Азыр мен эмени айтып коеюн. Бизде 21 февралда бекер медитация болот. 21 февралда бекер медитация болот. Ошого катышыңыздар, каалоочулар. Андан тышкары 21-нде дагы айтып коеюн, 21-нде платный медитация болот. Платный медитация болот. 50% арзандатуу менен. 50% арзандатуу менен ороз айында жылда биздин медитация 3000 сом, 50% арзандатуу менен эме болот. Түшүндүңүздөрбү? Анан могу жерден кыздар барсыңарбы? Менеджерлер жазып койгулачы. Могу жерден кандай адамдарда результат кетпейт дейт. Бирөөнүн акысын жеген адамдарда. Мен ушуну көп байкадым өзүмдүн эмемденчи, практикамданчы. Бирөөнүн акысын жеген адамдарда, жетимдердин акысын жеген, мисалы, ууруларда, ырыскыны туура эмес жолдор менен, арам жолдор менен тапкан адамдарда, ошол учурда эле баягы ырыскы таап, аябай ырыскыны, акчаны таап, ошону Алланын жолуна өзүнүн үшүрүн, өзүнүн баягы проценттерин, эн атасына мисалы кетирбеген адамдарда результаттын кетиши өтө кыйын, өтө кыйын. Анткени себеби мен буну өзүмдүн жашоомон көп көрдүм. Толкуна айтып койчу, тиги Айгүл эфирге кирип туруп Берке мени сактап койсун. Жана Берке эфир өчүп калды. Азыр муну платный медитация менен бекер медитациянын айырмасы бар. Бекер медитация да укмуш. Анткени аны баягы адамдардын эмеси деп туруп мен атайын бекер чыгарып койгом элдерге. Андан тышкары платный ал да укмуш. Бул жерден кичине акча төлөп, биздин баягы кичине эмгегибизди төлөп коесуңар бул жерден. Ошол эле. Эфирге чыкчылар жокпу? Чыга тургандар мени деп койгула. Кенже де эмне дейт, байыр бекер медитация сага кошулган дейт. Панический атакадан чыккандар толтура, өтө көп. Могу жерден мына бирөөнү кошуп атам. Кеткен кетпегенин кантип билебиз? Мен запордун айыктым дейт. Ошо запордун айыксаңыз уже медитациянын кеткенин себеби. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Болот а меники? Кандайсыз? Келиңиз. Мен бүгүн эле случайно эле ачылып калды да, сиздин страничкаңыздан көрүп калдым. Сразу эле подписка кылды. Мага ушул керек болчу да. Менин көйгөйүм, мен недавно эле жолдошумду жоготком. 1 жыл болуп калды, скоро болот да 1 жыл. Эфир сакталат, эже айтып коеюн, Анын ошо азыр өзүмө келе албай атам уже 1 жылдан бери. Я даже не могу готовить. Вообще балдарыма тамак жасай албай атам. Жасасам да окшошпойт. Бизде эме кылса эже. Орозо кармайсызбы буюрса? Мен азыр кармай албайм го, ошо андан бери 2 жолу операция болдум еще. Ошо баягы нервничать, стресстен 2 эмчек менен операция болдум. Анан дагы бир шишка пайда болуп дагы болдум. Анан шишидим, азыр аябай шишип атам. Эми буга ким күнөөлүү айтыңызчы?
Өзүм кылып атам, ичип Болду атам да. аны. Болду да. Сизге бирөө казаныңызды кайсы салып бербейт да. Ооба. Өзүңүз күнөөсүз. Ошон үчүн давай өзүңүздү колго алыңыз. Все. Колго алыңыз, басыңыз. Врачтардан бир сурап коюңуз. Мен ушундай кечкисин тамак ичпей кичине азастан неметсем болобу деп. Эгер врачтар макул десе, анда кечки саат 6-дан баштап эртең саат 6-га чейин тамакты токтотуп туруңуз. Еще мен вообще тамак ичпейм оңой менен. Жок, эми мен айтып атам, Негиз ичпесеңиз айтам коюңуз. да, мындай көп Мен да негиз ичпейм да. мен да негиз айтып атам эже. Сиз мындай угуп Э, атсаңыз айтканда. Ооба. Ошондой кылыңыз. Андан тышкары сиз өзүңүз айтып атасыз, өзүм күнөөлүм деп өзүңүздү колго алыңыз мында. Эмне кылыш керек? Эртең менен басыңыз. Анан эң жакшы Куран окуңуз. Отуруп алып эле жөн эле фанат болуп анан биротоло эме болуп кетпей, Куранды алып окуп, тынбай окуп, Кудайга кичине эмелерди, китеп манас окуңуз, хадис окуңуз, Куран окуңуз, эпосторду окуңуз. Мен Ошолорду негизи окусаң, өзүм намаз окучумун 5 маал. Анан ошо похорондон кийин эле колго алып кайра баштай албай калдым да, ошо боюнча эле. эми өзүңүздүн колдо. Дагы эмне сурооңуз бар? Ошол анан 2 кызым бар, анан ошо 2 кызымды экөөтөн ошо аллергетик болуп атат да, аябайчы. Сиз машык көрүңүзчү, все. Машык көрүңүзчү. Бир ай машык көрүңүзчү. М, Бир ай машык көрүңүз, анан дагы сүйлөшөбүз, макулбу? Рахмат. Жакшылап машыгыңыз. Жакшы болуп кетиңиз эже. Андан тышкары бул эртеби кечпи сиз дагы мен дагы могу жерде мына 300 канча отурат, адам отурат. Ошонун баары кетебиз убактысы келгенде. Баарыбыз тең кетебиз эже. Туурабы? Бул эми Кудайдын буйругун каршы чыкпаңыз. Эгер Кудайдын буйругуна каршы чыгып эле ушу өлбөй эле койсо эмне болот эле, минтип койгондо болмок эле, минтип коелгон деп бул деген адамдык эле аң сезим булчу. Адамдык аң сезим. Ошону бул Алладан келген нерсе. Жараткандан келген нерсе деп туруп. Ошол күйөөңүз келдиби? Келгенде дагы Алла бул Алладан, Алланыкы. Эми Аллага кетти эми бул буйрук тагдыр экен деп моюн сунганда сиз өзгөрүп баштайсыз. Анан биротоло эле күйөөңүздү жүрөгүңүзгө киргизип алсаңыз, Алла таалам айтат, сен жүрөгүңө балаңды киргизсең бала аркылуу, жүрөгүңө сүйүү киргизип алсаң сүйүү аркылуу, бийлик киргизип алсаң бийлик аркылуу, жүрөгүңө махабат киргизип алсаң махабат аркылуу, жүрөгүңө байлык кирсең байлык аркылуу сынайм деген жактар бар. Ошон үчүн сиз жүрөккө Алланы киргизиңиз, жаратканды киргизип. Ошо өзгөргүм келет да, балдарым баары эле азыр школьниктер да. Анан мен баары азыр мени карап турушат да азырчы баардыгы. Эми сизди ким койду атат? Өзгөрө бербейсизби? Сизди ким койду атат? Өзгөрүм келип атат деп. Ошого мындай эмем болбой атат да, мындай. Негизи баягы өзүм позитивный адам болчумун да, анан кээде ошо күндөрүм сагынып, бирок эмнегедир эме болуп албай атам да такыр. Не знаю. Оңолуп кетет эже, бат эле оңолуп кетет. Арыстанда өрбөңүз, макулбу? Бул арыстан адамдар жакшы эмес. Ооба. Жаман нерсе бул. Эми сиз кичинекей 18 жашта болсоңуз, эми түшүнөт элек. Мейли биз 23, 24, Өзүм деле арызданган кишини жаман көрөм да, мындай. 23, Мен да өзүм да эч кимге айтпайм да. 23, Мага да 24, 23, 24 жашта болсо, мага келип калат ушундай балдар. 25 жашка чейин, 27 мейли. Аны түшүнсө болот эми, бул жаш, кичине аң сезим келе элек Ооба. деп. Анан баягы бир 30тан өткөндөн кийин арыстанган киши бул болбойт го дейм. Ооба. Болбойт. Бул арыстанган эң жаман нерсе булчу. Бул азап булчу. Жаман нерсе булчу. Өспөй алган адам арыстанып сиз могу кебетеңизде балаңызга дагы, кызыңызга дагы бүт баарына зыяныңыз тийиши мүмкүн эже. Могу энергияңыз өтөт, ошол жака өтүп калат. Могу кейиген энергия өтөт жаш балдарга. Бул губка сымал мына, могу. Салфетканы көрдүңүзбү мына? Бул ак нерсе, бала ушундай ак болот, мына таптаза болот. Анан могу жерден азыр мына мен тамак ичти элек. Көрдүңүзбү мына, могу булганып калды кичине. Анан сиз кыйкырып өкүрүп койсоңуз мына мондай булганат, мына салат мына. Мына. Кыйкырып өкүрсөңүз мына мондай булганат. Балаңыз губка сымал сора берет мына мондай, баардык нерсени сора берет мына. Кыйкырсаңыз өкүрсөңүз да бул жаш бала моюна сора берет. Мондай эле сора берет.
Анан кийин менин балам укпай калды, менин кызым укпай калды. Минтип калды, туран арыстанган баягы шүмүшүлүңдөп арыстан адам жакшы, ичинде өзү баягы шайтан, пайтан, эго, мего кирип кетет шүмүшүлүңдөтүпчү. Шүмүшүлүңдөп жүрө берет анан. Арызданган адамды Кудай жаман көрөт экен. Арызданган адам, биякта мен турам, колуңду карачы, бутуңду карачы, көзүңдү карачы мына. Эчке чыкчы мына, күндү карачы, айды карачы. Сезсең мына, денең сезсең, мына. Жараткан турат мына. Биз менен дайыма. Дегенде эле эмне болот? Адамда результат келип баштайт. Арызданган бул эмне? Өспөй калган адам арызданат. Жан дүйнөсү жарды адам арызданат эже. Жан дүйнөсү. Бирок сизди туура түшүнөбүз эже. Сизди мындай күнөөлөгөн жокпуз, макулбу? Жок. Анан мындай кылалык, могу жерде Толкунай деген телефон көрүп атасызбы алдында? Ооба. Ошол Толкунайга бизден подарок. Сизге подарок могу орозо сабагы, макулбу? Сизден Мен подарок беребиз. жазылгам Толкунайга эмесинечи. Акча төлөп WhatsApp-ына. койдуңуз беле? Жок, азыр ушу эфир бүткөндөн кийин анан төлөйүн деп аткам да. Жок, ошо бизге подарок эжем жолдоштук сөтүп кеткен экен. Жок, тине сага аркылуу жардам берип туралы сизге, макулбу, Чын жүрөктөн мындай окуй бериңиз от души эле. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ооба, давай эже. Баары жакшы болот, кейибеңиз эже. Могу эфирге чыгып калсаңар, күйөө пүйөөңөрдү, катын патыныңарды кайненеңер жамандабагыла айтып коеюн. Эфирге чыкчулар жокпу? Келиңиз. Ошо менде менде баары Аллахыма чекчилүү болсун, жакшы. Ошолорду айтайын дегем, жакшы результаттар болду. Ошо биринчи бекер немелериңизге катышып жүрдүм. Шүгүр жакшы немелер болду. Менде да Бекерге канча катыштыңыз? Бекерге 24-жылы тиги 2-3 ай жасап жүрдүм. Андан кийин Новый годдо кызым мага подарок кылды. Биринчи потокту. Ошонун улам жасап, тырнактарым түшүп, Кудайга чексиз шүгүр, жакшы жетишкендиктер болду. Дагы деле ошо шакалдар сабагынын кайсы сабактарын алып, анан ошол менин айланам дагы, мен бабушка, дедушка ухаживать этем, ошолор дагы эле аябай жакшы ыраазычылыктарын билдирип, кантип жасасак болот, бизге деле айтчы дешип, ошентип калат. Ошо орусча немелери барбы деп сурайын дегем. Орусча бар, Барбы? Ошондой бар болсо, ошону неметейин дедим. Алар деле биз деле көрүп, ушинтип жасайлычы деп. Анан алар массаж неметип, массаж жасап бер дейт да. Көбүнчө мен массаж жасайм да. Анан кээде шалдырап чарчап калам. Анан ошого аятал курстарын окуйм. Аларга дагы дем сала берем да. Анан ошентип салчы, мен сен ошенткен сайын сон болуп атам деп ошентип суранып калышат. Ошенткендерим туурабы деп өзүмчө ошентип коем. Алардын немеси башка го. Бирок ошентсе деле мага жагып атат. Сен келсең эле биз ден соолуктары жакшына болуп, сон болуп калабыз деп эле рахматтарын айтып калышат. Ошол. Сизден токтоп калды, менден токтоп калды. Агай.